29 бул тарыхый күн болуш керек. Бул тополоңдун, бул деген көтөрүлүүнүн, бул талкалоонун, же болбосо бул бири-бирин шыбоонун, бул бир кайгынын күнү эмес, бул майрам болуш керек. Бул шаңдуу, жаңы күчтөр келет, жаңы программалар ишке ашат, жаңы лидерлер келет, жаңы парламенттин мүчөлөрү келет. Жанагындай жаманатка конгон эмес, күчтүү лидерлер келет. Мына ошолор келип Кыргызстанды көтөрүш керек. Мына ошон үчүн майрам күн болуш керек, урматтуу биздин шайлоочулар. Ошон үчүн мен силерге бир тарыхый нерсе менен келип атам. Мен азыр Борбордук Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору болом. Борбордук Азияда омбудсмен да. Чоң проект менен иштейм. Евросоюздун проекти. Андан тышкары Келечекке жол деген уюмдун жетекчиси болуп, анан ушул азыркы шайлоону өткөрүү, таза өткөрүү боюнча улуттук долбоордун жетекчиси катары келип атам. Мен мамлекеттик кызматта жокмун. Азыр балким араңардан Ойтосу Турсунбаев эмне үчүн келип атат, кандай тиешеси бар, эмне кереги бар эле деген сыяктуу сөз болушу мүмкүн. Мен азыр мамлекеттик кызматта иштебейм, бирок азыр президентибизди саясатын көп жагынан колдоп, ушу 10 январда кабыл алынган конституциянын авторлорунун бири мен болом, билесиздер, ушу 24 статьядан 59 статьяга чейин Кыргыз Республикасынын конституциясынын адам укугу жана эркиндиги главасын иштеп чыккандардын сап башында мен туруп, ушу 46 статьяны иштеп чыкканга колуман келген жардамды бердим. Анан 120 депутаттан 90го түшүргөндө дагы менин сунуштарым өттү. Мамлекеттик тил маселеси боюнча дагы, анан эң негизи жана светской деген маселени дагы бир ошону дагы өткөрүп кеттик. Ачыгын айтыш керек. Эми биз кандай болгон күндө дагы биз бир өнүгүү жолуна түшүбүз керек. Анан ошентип вертикал власть калыбына келтирдик. Президентке ыйгарым укуктуу өкүлдү бердик, ыйгарым укукту бердик. Мына акимдерге, губернаторлорго да ыйгарым укукту бердик. Алар азыр күчтүү болду. Биздин мамлекеттик бийлик күчтүү болуш керек. Конечно, акыры биз парламенттик башкарууга барабыз, бирок парламенттик башкаруу болуш үчүн бизде 20-30 жыл керек. Бизде кандай болгон күндө да мусулманчылык көп, мусулмандар көп. Бир адамга баш ийип көнгөнбүз. Биз деген хандын тукумубуз, кыргыз эли. Кыргыз эли эч кимге баш ийген эмес эл болгон. Бирок кандай болгон күндө дагы душмандар басып келгенде да бир адамга баш ийчү. Аларды чапкан, анан кийин кайра урууларга бөлүнгөнбүз. Ошон үчүн биз кыргыз эли бул улуу, тарыхый, эң байыркы элдердин бирибиз. Ошон үчүн президентибиз айтып атат, дүйнөгө бир атага чыга турган бир таза шайлоону өткөрүп берели деп атат. Өзү да таза шайланды. Мен ойлойм, парламенттик шайлоо дагы бир салыштырмалуу бир таза өтөт деген чоң ишеним бар. Анын үчүн ар бир Кыргызстандын жараны, ар бир патриот инсандардын бардыгы ушул шайлоого бардык күчүңүздөрдү бир жумшап бериңиздер. Шайлоого элдерди алып келип бериңиздер. Кимге, кайсы уул кыздарыңыз салат, өздөрү билсин. Эч ким силер кабинада только бюллетень бар, кабина бар, өзүңөр бар, карандаш бар, болду. Эч ким жок. Силерди эч ким кыйнабайт. Добушуңарды эч кимге сатпай, каалаган жүрөгүңөр каалаган адамга добуш бергиле. Мына президент ушуну каалап атат. Анан эгер мурдагыдай эле баягы добуш сатып, ресурсту пайдаланып, жасалмалуулукту барып, баягы акчага алданып, баягы алсак, анда баягы эле баялынын таягы болобуз. Баягы эле жаман жолго түшөбүз. Мен силерге депутат катары, же бир талапкер катары келип аткан жокмун. Мени колдоп койгула, шайлап койгула деп. Мен силерге добушуңарды сатпай, каалаган уул кыздарыңыздарга добушуңуздарды бериңиздер. Таза шайлоого алып бериңиздер деген ой менен барып келдим. Карапайым адаммын. Бир бийликтин өкүлдөрүнүн камчысын чапкан жокмун. Бояка баягы милицияларды же прокуратуранын өкүлдөрүн келбесин дедим. Алар бийликтин өкүлдөрүнүн кереги жок. Карапайым аксакалдарды, элдик лидерлерди, домкомдор, квартальныйда болуп иштеген, мурда мамлекеттик кызмат иштеген аксакалдарды чогултуп, ошолордун пикирин азыр жаздырабыз. Мына чүйдө да жаздырдык, көлдө дагы азыр мына бүт прямой кетет. Сайтка жүктөйбүз дагы. Президент жөнүндө, азыркы шайлоо жөнүндө пикириңерди жаздырып алып, анан сайттарга жүктөп, шайлоого чейин силерди дагы чыгарабыз. Ошон үчүн фамилияңарды айтып, азыркы болуп аткан процесс жөнүндө, шайлоо жөнүндө, мен сүйлөгөн талаптар жөнүндө бир өзүңүздөрдүн пикириңизди айтсаңыздар деген чоң үмүтүм бар. Мына азыр жакшы, жогоруда жакшы сөз болду. Биз ушул жаңы заманга жаңыча шайлоону туура алып барып атат азыр. Биздин ушу президентибиздин жасап аткан ушу жумуштарына өтө жагат деп тастыктайм. Ушуга окшогон нерселер дагы көп болуш керек. Анан эмне дейбиз? Биздин айылыбызда, биздин мамлекетибизде, биздин областыбызда ар качан ушундай жакшы нерселер болсо, биздин элибиз тез эле өнүгөт буюрса. Мына азыр карап көрсөңүздөр, илгерки жылдары канча президентибиз алмашты, канча премьер-министрибиз алмашты. Жылда бирден стройка кылганда биздин мигранттар азаят болчу. Азыр 1,5 миллион мигрант бар Россияда. Мына өзүбүздүн балдарыбыз бар. Акаевдин малында туулган балдар азыр баардыгы ошол жакта. Мына азыр
Биздин жаңы президентибиз болгону эми 10 ай болду. 10 ай эмес 1 жылдын ичинде буюрса, кандай жетишкендиги уже 10 айдын ичинде билинип атат билесиздер. Канча стройкалар курулуп атат, канча ГЭСтер, канча мамлекетке уже барып келди. Канча мамлекет менен азыр мамилелешип уже кыргыз элин таанытып дагы. Ички, сырткы мамилени уже кеңейтип атат. Туугандар, ошон үчүн азыр биздин аксакалыбыз туура сөз айтты. Биз элди үгүттөп, ошол жерде как лидер катары ушу таза шайлоого катыштырып берсек буюрса, ана мамлекетибиз жакшы оңолот деген бир ойдобуз. Ошо баардыгыңыздарды чакырып кетет элем, туугандар. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандарым. Бул жерде мен шайлоого жөнүндө айтардан эң биринчи мына пешенебизде жазылып турат, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар экен. Ушул сөз менен кошо дагы бир мен китептен, тарыхый китептен окуп калдым эле. Чыңгыз хандын дагы сөзү бар экен. Адамга эң кыйыны дейт, күн сайын күчтүү, анан кайраттуу ойдон калуу деген экен. Муну айтып атканым, мына шайлоо мына башталып атат, жакын калды. Кудай кааласа өтөт. Алланын буйругу менен жакшы өтөт деп атам. Мындай шайлоо көрүнгөн эмес, буга чейин болгон эмес. Себеби мен өзүмчө эле ойлонуп кетет элем, ушундай да шайлоо болобу деп. Кыдырып жүрүп, 1000 сом, 2000 сомдон баарын кыдыртып, бул эмне деген болуп, баарын адамдын абилин, духун, ички дүйнөсүн сатып алышып, шайланып жүрүүдө ошол бизге эч кандай неме берген жок. Мына азыр жакшы адилет, бул дагы болсо, бул кошоматчылык эмес. Жаңы шайланган мына президент Садырдын міне болса дагы бир чоң салымы. Мен ошол да бир сөз айткым келет. Бул хадис Мухаммад Мустафа саллаллаху пайгамбарым айткан. Падышага акарат кылба, ал Кудайымдын жердеги көлөкөсү дейт. Бул жерде эч бир кошомат сөз жок. Ушундай хадис, ушундай касиеттүү сөздөрдү бардыгын окубаган кээ бир адамдардын бүткүл Кыргызстанды удурутуп, ушундай ынтымакчылыкты бузгусу келип, мындай курба бул айтайын сагызгандай шакылыктап сайрап, дүйнөдө өзүнөн башка адам жок. Мен ал адамдар эмне кылганын билем. Бир жогорку бийликке жеткен ал адам. Кабинетин коздогонго аракет кылган ал. Канча 6 миллионбу, 60 миллион сомгобу? Ушундай адамдар бар. Жаман көрсө көрсүн, бирок элдин ырыскы ынтымакты бузбаш керек. Ошогон анан мен президент болгум келип калды дегендер чыгып атат. Өмүр бою мен биз билебиз аларды. Кимдер экенин. Эми президент болгус келип калдыр. Бул эми мен атайын даярдалган жок, мен эч ким даярдаган жок. Мен жүрөгүмөн чыккан сөз айтып атам. Мен эч кимди мен кошоматчылык кылбайм. Кудай деген бардыгынан улуу. Мына шайлоо жакшы өтүш керек. Ар бирибиз жүрөгүбүздү ойготушубуз керек. Баардык жалпы элди чакырам мен. Жүрөгүңдү ойгот дейт. Эң башкысы оюңду тазала дейт. Алыгыдайга кетип атканда бийликти көксөгөндөрдүн эмесине ээрчип кете бербеш керек. Ээрчип дагы жүрүдүк. Дария дейт, агат, бир күн төгөнөт дейт. Ансаңар мындайда жашоо өмүрдүн дагы бардыгы өзү саналуу убакыт бар. Кыргызстан мамлекети качандыр оңолуп, гүлдөгөн мына Сингапурдай, мына Эмираттар дейт, Малайзия дейт, дүйнөдөгү кандай өнүккөн мамлекеттер бар. Барып келгендер да барсыздар, анчалык болсо да кичине жерлерге барып келгендер бар, көргөнбүз. Кыргызстан ушундай керемет, ажайып дүйнөсү менен алардан дагы бийиктикке көтөрүлүш керек болчу. Дал ошол жанагы айтып аткан президент болгусу келген, жанагындай сайлангандар несенен аркада калып калды деп билем. Мен эч ким даярдаган жок, жүрөгүмө Алланын алдында айтам. Муну мен үчүн айтып атам, элим эч кимге бурулуба, түп-түз жолуңду тап, Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Каалаганда ошуңузду каалаган адамга бериңиз. Не болсун, сабырдын түгү сары алтын дейт. Баары жакындап келет. Мамлекет бир гүлдөрүнүн кандайдыр бир сезүү бар. Убактылуу нерселер бардык өтөт. Алданбай бардык жакшылыктарды чыдап сабыр менен күтүү керек. Мен айтарым ушул. Фамилияңызды, атыңызды? Фамилиям Тургунбаев Маканбай Абдухапарович. Ошо Кызылтуудан болом. Рахмат байке. Рахмат. Ички дүйнөмдө сөздү айтып койдум. Эч ким муну күнөөлөп. Ишенимиңиз барбы? Кандай дейсиз? Шайлообу? 28-деби? 29-у. Шайлоонун эртеси. Кудай кааласа ишеним чоң. Себеби элдин кандайдыр бир жүрөгү бардык жакшылыктарды сезип турар. Себеби бул шайлоодо өтөт, жакшы күндөр келет.
Бар жакшылык ишени менен күтүш керек, сабыр керек. Шайлоо боюнча ушул өзүңүз айткандай жүрөгүбүз менен шайлап беребиз, жок каалаган. Эми мында мажбурлоо жок да. Ар ким өзүнүн жүрөгүнөн чыккан ошо иштеген достойный адамды шайлап берет экен. Биз ошо катышып беребиз. Мамлекеттин саясатын колдойбуз. Жакшы иш-чаралар болуп атат. Мына президентибиз баш болуп, Камчыбек Кыдыршаевич болуп, мына жакшы иштер болуп атат, колдойбуз. Биз өзүбүздүн маселебизди сурообузду берип алсак, анан мамлекеттин саясатына жанагындай удургутуп, көтөрүлүш чыгарган андай маселеден алыспыз да биз. Көчөгө чыгып, пикет-митингден биз алыспыз. Кудайга миң кала шүгүр дейли. Жылдан жылга өлкөбүз өнүгүп кетип аны ачык айтыш керек. Эми биздин Кыргызда ушундай бир неме бар экен да. Калпагын алса башын ала турган. Ошо бири-бирин жамандап. Негизи Садыр Нуркожоевич менен Камчыбековдин кылган иштерин ушул эл, карапайым эл колунда жоктор дегендей ар бир жерде бир кырсык болуп атса, барып жардам бергендерин жалпы кыргыз эли түшүнүп көз менен көрүп отурат. Кудайга шүгүр. Эми мына сиздер айткандай быйылгы шайлоону таза шайлоо деп айтып атат. Эми Кудай кааласа, Алла Таала колдоп ушул шайлообуз таза тынч өткөн болсо, ушул жалпы кыргыз элинин, карапайым элдин дегеле үмүтү аткарылат деген ойдобуз. Андан ушул жалпы ушул элим үчүн, жерим үчүн иштеймин деп аттанган уул кыздарыбызга Кудай жол берсин. Эгерде ушул Исхак агабыз айткандай, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот дегендей таза шайлоо өткөн болсо, эл үчүн иштеп берсе, биздин Кыргызстанды оңолот деген жалпы элдин үмүтү чоң. Şu жалпы аттанган уул кыздарыбызга ак жол, Кудайым колдоп, таза шайланып, эл үчүн кызмат кыла турган деген элдин үмүтү бар. Кече Ош шаарынын жашоочулары менен жолуктум. Анан аларга мындай айтып атат да. Мына азыр эң негизги явканы камсыз кылыш керек. Явканы камсыз кылыш үчүн минтип атат кече Ошто катуу талкуу болду. Сиздер да айтсаңыздар. Явканы эметиш үчүн, камсыз кылыш үчүн бир гана домкомдор камсыз кылат дейт. Анткени алардын кулп мүнөздөрүн билет дейт. Азыр кээ бир жерлерде акча берсең барам, акча бербесең барбайм деп атыптыр дейт. Мына азыр бир такси менен келсем дагы көбү болбой атат, акча бербесе биз чыкпайбыз деп атат дейт. Анан эми биз элди бузуп алганбыз. Ошон үчүн домкомдор чыгарганга мамлекеттик органдар көрсөтмө берип 3 күн 2 күн калганда агитация эмес, кимди кааласаң шайла, бирок барып бер деп эметке мындай чыгып аракет кылса кандай дейсиз ушул боюнча? Ушундай аракеттер сиздин пикириңиз, жеке пикириңиз. Эми мындай да, өзүңүздөрдүн кабарыңыздар бар. Мындан мурунку убакта акча бермейинче, же болбосо бир чай уюштурмайынча, бирдеке кылбаса элге шайлоого катышпайт эле. Баягы агитация кылып баргандарга деле кана чайың же болбосо акчаң канчадан берип атыптыр деп. Эми мына шайлоодо Нуркожоевич Сады ажообуз айтып атпайбы? Таза шайлоо болсун. Андай неме мына бизге окшогон кызматкерлерди, мугалимдерди дегеле студент балдар деле, окуучулар деле азыр неме кылдырып айтат. Эми ушуга эл туура түшүнүп, өз ыктыяры менен шайлоого катышышка мисалы түшүнгөн адамга да, анан дагы эле мурунку ою бузуктар болсо, акча бербесе, чай бербесе мен барбайм, шайлооң мага эмне кызыкчылыгы бар, эмне кылып берди эле депутаттар деп чындыгынан мурунку депутаттар кылбагандар да, эми бардык эле эмес го негизи. Кылбагандар эми 5 жыл бою баягы кызматкерлерди неме кылып туруп, мисалы айлыгын алып, мамлекеттин канчалаган акчаларын жеп отуруп эле бир сом элге кызмат кылбагандар бар да, туурабы? Сизди бакчылар айтып кетти, сиз акка жол иштеп, эзилдеп, безилдеп, эл үчүн жан деп иштеп жүргөн кишисиз. Эми бүгүнкү толко сиздин Менин атым Орунбай Арсенбек, Жалал шаар тургунмун. Эми эмне деп айтмакчымын? Мына бүгүн сиз толко шайлоо тууралуу келдиңиз. Эми разный вопростор көп айтсак, толтура, токой, чытырман. Эмне деп мен? Şu эртеңки 28-нде өтө турган шайлоо биздин кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз, эже сиңдилерибиз, карындаштарыбыз, патриоттор, мына бу дагы палванчы айтып өттү, дайыма өзү барып, өзүнүн башы менен шайлаш керек. Шайлап келдик. Мына сиз жакшы билесиз. Биз канча дегенде шайладык. Канча президент шайладык.
Kanç kimle söyledi. Bayağıla bayağı koşmanın tayağı olğanda. Mına hazır Sadır inimiz rahmat can yürüp ayaqa, buyaqa çurqap, tiyaqa çurqap elge şu düşündürüşke hareket kılıp atat. El ürünüp kalgan deseniz emi. Bağımı kadar, mine olat eken dep keledi, aytsanızsa. Biz patriotlar aytsak, Arslan Beyke mine atağın çok söyledi eken, göğüs ayla deyim ben. Şunu aytalandı, kuda kalasa. Anam hem ne demek berden? Buna siz akkaç ol жүргенде аябай elge kısmet kılgansız. Siz yan bezildetken. Bolğan prezidentler kayaka barıp kayakap kelbegen dağı. Emin üçün buna bari can gügüzüp kine sizin sözünüzdü okup şu şaylığa jakşı iştep bereli dep özüңөрдүн patriotun kanday minenеңiz eldi minenesini ukkanı geldiniz. Jönüne gelmediniz da. Sizin sözünüzdü Kırgızstan'a jayayın. Ben özüm polkovnik Atstavkadamın. Emin memne demekmin. Muşul şaylo kuda kalasa Sadır Hocaevday tınç ötöt, jakşı ötöt kuda kalasa el arasını iştegenbiz, kolubuzda iştegen adamlar var. Okutu çokutu çağırıp koygan jigitlerimiz var. Мощный patriot. Hazır generalga çeyin jetip kaldı. Sizin gelgenizge soňurak bat. Men başka suralarym köp, birok ana aytpayım ben. Hani gereği yok. Tolka şayla tura geldiniz, şayla söz bolsun. Şaylonu ıntımak. Bir jengden kol çıkarıp, bir jakadan baş çıkarıp, Kırgız elibizdi ekonomikaсын, ынтымакчылыгын, bilimdigin, en bir buna şunday başka memleketin katarına koşayın degen mına sizler, mına prezident, mına bizdin inizdeler. Kamçı, canırıp işte atat. Onda iki jüre var eken, öbürü jüre var. Çeli da, yemi ne demesin? Şunun için biz kuda kalasa, ben çeşit afiseri aytılamın. Biz şu şaylonu ıntımak jönünde ötközüp hareket kıldık. Var, emi Koşnalardı, tuğandardı, var, kimge salat özümüz, var dersin. Bu adana bar deysiz de. Bar, ayağı tuttum. Afterde bir var. O, anan, şunu koş koldap, ben bunu dostum bulat. Ulakçı, palvan, az karıp kıgan, atты arıganda gördük, adamды karıganda gördük. Yaman bolğular, tınç bolğunuz. Rahmat sizge. Birinchiden assalomu alaykum. Kelishingiz bilan biz sizni boya aytganda televizorda ko'rib yurdik. Endi mana o'zingiz ko'rdik. Haqiqatan ham keyingiz xush kelibsiz. Bizni Ashat Abekbay hukumatda Xudo xolasa mana saylov boshlansa bo'ladi. Xudo xolasa 28da shu o'zimiz elimiz bilan intimoqchilik bilan o'tkazib bunaqa boyaga el bosh aytganda unaqa yo'q. Majburlov yo'q. Chiqqilar deb aytamiz mana o'zimiz anaqalarga. Qo'ni qo'shnilarga. Keyin bu hozirgi mana prezidentimiz Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashiyevni olib borayotgan siyosati biz uchun eng yaxshi siyosat bo'lib o'tadi. Barliq elimiz rozi. Xudo xolasa bular ishiga men iyilik qilayim. Shaylov yaxshi o'tsin xudo xolasa. Rahmat. Rahmat. Qanday qilsak шайлоого жакын ошол айыл башчылар, муниципалитет кызматкерлери эми баягы домкомдор, тигилер, квартальныйлар бир элди чыгып бергиле, активдүү катышып бергиле деп айттырсак болобу дегендей ниетте түшүндүм. Бул өзү коркпой эле жашаш керек буну. Азыр мына айыл башчы айтып кетти, биз азыр бир домком чыгып туруп, же голосовой кылып туруп, катышып бергиле шайлоого деп көрсүнчү. Аны ар кимиси басып жыгылып, алы жеткени жетпегени карапайым эли да башкасы да тепкилеп жатып калат да. Шайлоого активдүү позицияны билдирип, чыгып, айтып деп шайлоо ар бир граждандын укугу экенин билдиришибиз керек да. Мисалы үчүн эртеси площадька барып алып, бул жерде ал жерде Бишкекте тополон кылгандын ордуна сен ошол шайлоо процессине, саясий процесске катышып, каалаганыңды, жакшы көргөнүңдү мындай жирный кылып петичка коюп, ошо саясий күрөш аркылуу жетишибиз керек. 3-4 күн калганда бир распоряжение же мындай сунуш катары өкмөттөн бир чыгып, урматтуу домкомдор, квартальныйлар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, бир аз алга буга асанга ишөнгө эмес, жөн эле шайлоого катышып бергиле деген ишке активдүү катышкыла десе, баягы бизге акимдер, башкалар мурдубузду тосуп койгон тигини алып таштайт эле дагы биз үйгө барып айтсак болот ошондо. Ошону тездетиш керек биринчиден. Экинчиден мына 2-3 шайлоодон бери баягы шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси илинчеле да.
Бул деле жакшы нерсе эле да. Мисалы ордуңда туруп эле күмкүлдөп мен ага наразымын, мен буга наразымын дегендин ордуна биз дагы ошо билген адам, сен өзүң шайлоого барбасаң, басып барбасаң, анан үйүңдө туруп эле күмкүлдөп колуңа таш алып чуркап жүрө бересиңби деп айтканга негиз болот эле да. Ошону эмне үчүн жок кылып коюшту өткөн шайлоодо? Атайын таза шайлоо боюнча келипсиз, куш келипсиз дейбиз. Буга чейинки шайлоолордо чындыгында эле мамлекеттик муниципалдык кызматчыларга эме болчу эле да, барасыңар, мына партияны шайлайсыңар дегендейчи. Быйыл буйрусат жакшы, эч ким бизге эме кылган жок, басым өткөзгөн жок. Ар ким жүрөгүндөгүнү шайлап алыш керек. Мен ойлойм, 18 жашка толгон жарандардын бардыгы милдеттүү түрдө өзүнүн милдетини, мамлекеттин алдындагы милдетини аткарыш керек депчи. Жалпы элибиз Кыргызстанда жашаган ар бир гражданин улутуна карабастан, жынысына, түсүнө карабастан биз мамлекеттин келечегин кичине ойлонойлу.